өзүбүздүн милдеттерибизге так жооп бербегендигибиз үчүн биздин аялдарыбыздын, энелерибиздин, балдарыбыздын укуктарын коргой албастан ар түрдүү зомбулук көрсөткөн жанагы граждандарыбыздын негизинде кыйынчылык түзүлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул бизге мындай мисал болбош керек эле. Бирок турмуштун ачуучундугу бул бизге чоң мисал болду, чоң сабак болду. Мындан ары жергиликтүү бийлик органы башчылары, укук коргоо органы башчылары, органы безопасности чогуу биргеликте ушул маселелерди талдап чыгышыңар керек. Айрыкча ушу мына айыл жерлеринде жашаган жерлерде, айыл жерлеринде, райондордо зордукчул адамдарды, ошогон ыктаган адамдарды алдын ала байкап, алдын ала алар менен профилактикалык иштерди жүргүзүшүңөр керек. Качан эле ушу бирөөнү атып өлтүрүп коюп, качан эле бирөөнү зордоп койгондон кийин барып карабастан алдын ала ошону карашыбыз керек. Алдын ала кайсыл жерде ким аракеч экендигин, ким дебашир экендигин, ким туура эмес жашоо образын жүргүзүп аткандыгын ар бирин билишиңер керек. Ар бирин билишибиз керек. Жана ошолорго карата профилактикалык иштерди жүргүзүп, чара колдонушубуз керек. Мына ошондо элибиз тынч жашайт. Мына ошондо биздин жөнөкөй адамдарыбыздын укуктары корголот. Бул маселе боюнча биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы алдыбызга чоң тапшырмаларды койду. Мына ушул маселе боюнча ар бириңер сураласыңар. Эгерде мындан ары Кудай сактасын дагы, мындан ары кайсыл бир райондо, кайсы бир айылда ушундай окуяларга туш боло турган болсо, ошол райондун жетекчилери, айыл өкмөттүн жетекчилеринен тартып, милиция кызматкерлери, коргоо кызматкерлери, органы безопасности, прокуратура бардыгыңар жооп бересиңер. Ошондон ишти күчөткүлөгүн. Кабинеттерде отура бербестен көчөгө чыгып, айыл-айылды аралап, ошол адамдардын бардыгын алып чыгышыңар керек. Ошол адамдар бардыгы силерде учетто туруш керек. Ошондо гана жөнөкөй адамдардын укуктары корголот.